Өзүңүзгө болгон ишеничти %100% тиктеп ала турган нерсени азыр сизге мына мисал менен келтирип айтып беремин. Мисалы карасаңыз, сиздин үйүңүздө кийимдериңиз бар, кие турган кийимдериңиз бар. Ал балким 10, ал балким 20 болушу мүмкүн, бирок кийген учурда 2-3өсүн гана көп кийесиз. Байкасаңыз ушундай. Сиздин досторуңуз бар, ал 100дөн ашышы мүмкүн, ал 1000ге жетиши мүмкүн. Ал балким 200, 300 болушу мүмкүн. Бирок достордун 2-3өсү менен гана сүйлөшөсүз. Жакын көрөсүз аларды. Калгандары менен алыста. Балким барды келди бар, бирок баары алар менен алыстасыз. Ишенич не дегени десеңиз, өзүңүзгө болгон ишенч. Аны 100% мындайча айтканда көтөрүү, өзүңүзгө болгон ишенч. Бизге ишенч бере турган нерселер не десеңиз, биз ишенишибиз керек. Адам ишеничке муктаж болуп жаратылган. Эгерде адам туура багытты тандап, туура багытта бир нерсеге ишенбесе, сөзсүз түрдө жаман нерсеге ишенет. Жаман нерсеге ишеничи аны ар дайым ишенчсиздикке алып барат. Эгерде өзүңө ишенбесең, ким сага ишенсин? Мисалы үчүн, мен кыла албай турам, мен колуман келбейт, мен жетпейм десеңиз, сизге ким жетесин деп ишенет? Өзүң али кылып көрө элек жеңилип атасың да. Адамдар ушундай бүгүн. Футбол 2 команда болуп ойнойлу деп мектеп учурда эстейм да мен. Футбол команда 2ге бөлүнөбүз. Баягылар менин командагымдагылар айтат, булар күчтүү болуп калды, биз жеңип коет дейт да. Сен ойноп көрө элек мээңде жеңилип калдыңбы? Ойной берели, бисмилла деп, көрөсүң анан деп. Жеңген учурубузда келип айтам анан. Көрдүңбү, жеңип койдук. Сен мээңде ойноп көрө элек, играга кирип көрө элек, бизнес дүйнөсүнө кирип көрө элек, окууга кирип көрө элек, жеңилип калба. Сен биринчи кылып көр. Ошонун ичине кирип көр. Биринчи кирип кылып көрүп, анан жеңилсең, анан айтышың мүмкүн сен. Болду, бул меники эмес экен деп. Бирок сен кылбай туруп, кирбей туруп, ана эч хакың жок. Ишенч берет. Ушу жакшы кийимдер дагы адамга кадимкидей ишенч берет. Духун көтөрүлүп калат, ат үстүгө отурган учуруңда ат дагы ишенч берет. Жылкы дагы мындай башкача болуп кетесиң. 5 жетиге келип отурсаң дагы мынтип башкача болуп каласың, ишенч берет. Күчтүү нерселер күч берет, дух берет, ишенч берет адамга. Бирок ага чыкканга чейинки аракеттерчи. Өзүң пешком бараң кетип атасың, алдыңда бирөө 5 жети өтүп кетти. Бул учурда жеңиле турган ойлорду өзүңө бербешиң керек. Качан сен өзүң жеңилдим, болду, бул мен үчүн эмес десең, ошол учурда жеңилесиң. Артыңды эсебин чыгар, артыңдын расчетун ал, өтмүшүңдүн расчетун ал. Мисалы байкасаңыз, руханият дей турган болсок, бул дене дей турган болсок, денебиз рахат алат. Ушул чай ичкенде, тамак жегенде, ушул нерселерди кылган учурда, мисалы эркек киши үйлөнсө, үйлөнгөндө рахат алат, дофамин көп бөлүнүп чыгат мээден. Ошол сыяктуу нерселер дене рахат алат. Бирок ушул нерсени Кудай Таала эрежеге сап койгон да. Денеге буйрукту дагы берип койгон. Эгерде ушул адал жолунан болсо рахат аласың, арамыдан болсо кыйналасың деп руханиятка, кыйынчылыктуу руханиятка таштап койгон. Эгерде бир жаш жигит алып турган болсок, жаш жигит келди дагы бир кыз менен барып зина кылып койду. Тело убактылуу рахат алышы мүмкүн, бирок руханият түбөлүккө кыйналат да. Ошондуктан айтып коет, дененин рахаты убактылуу, чектелүү рахат алышы мүмкүн, бирок күйүтү, азабы түбөлүктүү деп айтып коет да. Бул түбөлүктүү азап кимге калат? Руханиятка калат. Биздин телобуз чириши мүмкүн, карышы мүмкүн жаш өткөн сайын, бирок руханиятыбыз бирдей тура берет да. Рухубуз бирдей тура берет. Эч качан карыбайт, жаш өтүп кетпейт, башка болбойт. Ошондуктан маани бере турган маселе ушул. Сиз кайсыл жагыңызга иштеп атасыз? Арткы жагыңызды эсебин чыгарыңыз, арткы жагыңыздын расчетун алыңыз. Арт жагыңызда сизди көп маселеде кыйнап коюп аткан нерселер бар. Мисалы, бир күнөө кылышыңыз сиздин 80% энергияңызды алып коет. Бир зина кылыңыз да. Бул сунуш эмес, тооба кылыш маселесинде айтып атам. Бир зина кыла турган болсо да 80% жан дүйнө кыйналат, руханият кыйналат. Мисалы, бир күнүңүз бар, бир күнүңүздө бир 10 ишти кылышыңыз керек. 10 иштин эң оору, күчтүүсү 2 иш болот. Ошо 2 жумушту кыла турган болсоңуз, көңүлүңүз тоок болуп калат да. Ал руханиятка тиешелүү маселе. Ошол 2 жумуш балким бирөөдө намаз, бирөөдө орозо, бирөөдө балким башка нерсе болушу мүмкүн. Ар ким ар кандай. Ошол жан дүйнө рахат алып калат, ошо 2 жумушту кылганыңызда, баягы 8 жумушту кылбасаңыз дагы. Кээде 8 жумушту кыласыз, 2 жумуш калып кетет, баары баягы жан дүйнө кыйнала берет да. Сиз мисалы келип
бирөөнү уруп койдуңуз. Бир адам бирөөнү келип уруп койду себепсиз эле. Эми келип миллион жолу зикир кылса дагы баягы жан дүйнөсү тынчтанбайт эч качан. Неге десеңиз, ал уруп койду, барып кечирим сураган жок, заявка жазбаган деп баягы алдынан өткөн жок. Ар нерсени күтө берет бул жан дүйнө. Жан дүйнө ушундай нерсе да. Кыйнала берет жан дүйнө. Руханият кыйнала берет. Дене кичине рахат алышы мүмкүн убактылуу. Бирок өзүңүзгө мен неге алып келип атам сөздү? Өзүңүзгө өзүңүз ишенч бериш үчүн биринчи руханиятыбызды ойлошубуз керек. Дененин рахаттарын эмес. Дененин рахаттары ишенчти 100% сындырып коет. Күнөө кылган учурда билсеңиз, коркок болуп каласыз биринчиден. Ишенчиңиз жоголуп калат өзүңүзгө, өзгөлөргө. Ушул баардыгы ушул дененин рахаттарга келип такалат да. Ошондуктан да бул нерселерге маани бербеңиз. Дененики убактылуу жашап өткөн сайын чирип денебизде жок кетет, бирок руханиятка кала берет да баардыгы. Руханиятка кыйнала берет. Бүгүн адамдар руханиятка маани бербейт, денеге рахат берет. А денечи жашап өткөн сайын семирип кетет, тырыш түшүп жоголуп кетет. Ошондой экен, руханиятка маани бериңиз мекендешим. Руханият көрүнбөйт, килограммы жок, көзгө көрүнбөйт. Бирок бизди кармап тура турган нерсе ошо рух. Рух чыккандан кийин дене эч нерсеге кереги жок болуп калат. Фамилиябыз менен дагы чакырбай калат. Ишеничти өзүңүзгө өзүңүз бере турган маселе. Артыңызга расчетун алыңыз, арам нерселерден алыс болуңуз. Ошол учурда ишенесиз өзүңүзгө өзүңүз. Ишенчиңиз ток болот.